Ырайымдуу жана боорукер Алланын ысымы менен. Жараткан Алла Таалага өзүнө ылайыктуу алкыш мактоолор болсун. Жана үммөтүнө дайыма күйүмдүү болгон шарият өкүмдөрүн чечмелеп берген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана ырайым болсун. Алла Таала ислам динин адамзатка жибергенде бул диндин бардык доолорго жана бардык орундарга ылайыктуу болусун. Аны карманган адамдардын дүйнө жана акырет бакыттарына, ийгиликтерине жетишүүсүн каалаган. Ислам дини бул бүт инсаниятка улуу жашоо көрсөтмөсү болуп саналат. Мына ушундай улуу динди карманган ата-бабаларыбыз өз жашоосунда эбегейсиз ийгиликтерге жетишкен. Алар бүт инсаниятка дин жана дүйнө таалимдерин беришип, үлгүлүү маданиятты үйрөтүшкөн. Алар билимдикте мына ушул динди кармангандыктан астына эч ким түшө алган эмес, буга тарых күбө. Ислам дини адилеттүүлүк жана теңдикке курулган дин. Ислам дининдеги жараткан Алла Тааланын буйруктары болсун, анын кайтарган тыюулары болсун, булардын бардыгында Алла Тааланын адилеттүүлүгүн жана пенделердин пайдасын гана көрөбүз. Ислам инсандардын социалдык теңдигин дагы сөзсүз этибарга алган. Айрыкча Алла Таала өзүнүн акысынан көрө пенделердин акысын өйдө койгон. Мисалга алып карай турган болсок, биз күндөлүк окуп жүргөн 5 убак намаздын рекеттери канча рекет экендиги Курандын эч жеринде айтылган эмес. Бул нерселер бизге хадистен маалым. Ал эми пенделердин акысы болгон нерселерди Алла Таала Куранда өтө чечмелеп түшүндүрүп берген. Жогоруда айткандай, демек Кудай Тааланын буйруктарында жана тыюуларында инсандын пайдасы гана көздөлгөн. Мына ушундай өкүмдөрүнүн бири болгон мурас маселесине токтоло кетмекчибиз. Бүгүнкү күндө бул мураска мусулмандар жашоосунда кандай амал кылынып жатат, буга да назар сала кетели. Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху риваят кылган хадисте бир аял пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эки кызын жетелеп келет да: "Эй Алланын элчиси, мен Саад ибн Раби'дин аялы болом. Менин күйөөм сиз менен чогуу Ухуд казатына катышып, анда шейит болду. Артында мына ушул чыркыраган эки кызы калды. Бирок жолдошумдун бир туугандары, жолусун бир тууганы менин кыздарыма мурастан эч нерсе калтырбай, баарын басып алып тартып алды. Колунда эч бир мал мүлкү болбогон кызды башкалар деле никесине ала бербейт экен. Андыктан биздин мына ушул маселебизди чечип бериңиз" деген арыз менен келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну Алла Тааланын өзү чечет. Тагыраак айтканда, буга Алла Тааланын өзү өкүм чыгарат деди. Дароо ошол замат вахий келип, Ниса сүрөсүнүн 11 жана 12 аяттарындагы мурас жөнүндөгү ачыкталган аяттар түштү. Өкүмдөр түштү. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Раби'дин бир тууганына адам жиберип, кайтыш болгон, тагыраак айтканда Ухуд казатында шейит болгон бир тууганың Саадтын кыздарына андан калган мурастын 3-тен 2-син бер. Анын аялында болсо, андан калган мурастын 8-ден 1-ин бер да, калганын өзүң ал деп буйрду. Демек, мурас жөнүндөгү маселе мына ушудан башталган. Ага чейин, исламдын башында же исламга чейин, айрыкча араптарда аял затын адам катары көрбөй, аларга таптакыр
мурас калтыруу деген көрүнүш же адат болгон эмес. Алардын түшүнүгү боюнча колуна курал алып казаттарда согуша алган адамдар гана мурас алууга укуктуу дешип, аялдарга жана жаш нариштелерге эч кандай мурас берген эмес. Ошондой эле жөөттөрдүн дини дейбизби же христиандардын дининде дейбизби, албетте алар өздөрүнүн китептерин бурмалаган абалда да мурастарды, мурас өкүмдөрүн өз башынча каалагандай чечип алышкан. Аларда да аял деген эч кандай мураска ээ болбойт. Мисалы, күйөөсү кайтыш болгон аялга эч кандай мурас берилбейт. Ал эми аялы кайтыш болсо, аялынын бар мүлкүн күйөөсү гана ээлеп калуу деген сөздөрдү айтып жүрүшкөн. Ислам келгенден кийин мындай адилетсиздик, мындай зулумга чек коюлду. Жогоруда айтып өтүлгөн хадистегидей, анан Алла Тааланын бул пенделердин акысы болгон мурас маселесине так жана эч бир шек күмөнсүз жооптор келди. Демек, биз бул учурда кайтыш болгон адамдын мал мүлкүн кандай таризде мураскорлор ортосунда бөлүнүп берүүсү жөнүндө кызыгып да койбойт экенбиз. Натыйжада пенделер биринин акысына бири кирип, бул дүйнөдө бир аз жыргагансыган менен мунун азабы, мунун акыбети, мунун жаман көрүнүшү кыяматта белгилүү болот. Ислам дини бул дүйнөнүн эле эмес, балким акыретте боло турган чыр чатактын да алдын алат. Демек, мурас исламда кантип бөлүнүүсү бул бүгүнкү күндө унутулуп бара жаткан илим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат: мурас илимин үйрөнгүлө жана аны башкаларга үйрөткүлө. Анткени бул жарым илим деп айткан. Себеби даарат алуу, намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, ажылык кылуу жана түрдүү мамилелерге таандык болгон соода сатык, ижара жана башка өкүмдөрдүн бардыгы тирүү адамга таандык болсо, мурас илими кайтыш болгон адамга таандык болгондуктан пайгамбарыбыз муну жарым илим деп атады. Андыктан бул илимди билип, аны терең изилдеп чыгышыбыз керек. Качан гана биз терең изилдеп чыкканда, сөзүбүздүн башында айткандай, ислам дининин чын эле адилеттүүлүк дин экендигин, ал дайыма пенделердин гана пайдасын, болгондо дүйнө ахиреттик пайдасын көздөгөндүгүнө дагы бир жолу ынанып күбө болобуз. Мурас маселесинде бир нерсе бар. Атадан калган мүлккө бөлгөндө эркек балага кыз балага караганда экисе үлүш тиет. Муну көпчүлүк туура эмес түшүнүп, исламдын мына адилетсиздик экендигин, эркек менен аялдын ортосун айры карайт экендигин таңуулап келишет. Биз мына ушул жөнүндө бир аз түшүндүрмө бере кетелик. Туура, Кур'анда айтат: «Лиззакари мислу хаззил унсаяйн». Эркек бала үчүн кыз баланын эки үлүшү берилет деп айтылган. Мунун себебин аалымдарыбыз айтат: эркек перзент менен кыз перзенттин мурас алуусундагы айырма, ошол Кур'анда айтылган эркек балага экесе, ал эми кыз балага анын эркектин үлүшүнүн жарымын тийүүсүнүн себеби, шарият, биздин динибиз аял затына эч кандай милдеттенмелерди жүктөгөн эмес. Ал деген бала чакасын багууга, бала чакасын турак жай, тамак аш, кийим кече жана башкалар менен камсыз кылууга милдеттүү эмес. Турмуш куруп атканда калың берүүгө да милдеттүү эмес. Мисал кылып көрөлү. Бир ата кайтыш болду. Анын бир уул, бир кызы бар. Атадан 3000 сом
mülk kaldı. Emi şariat көрсөтмөsü boyunca biz ошол 3000 сомдон 2000 сомун erkek balaga berебиz da 1000 сомун kız balaga berебиz. Elestetip көрүңүz, экөө тең эрезеге жетип, мына турмуш курабыз деп турган куракта. Ал бала үйлөнүш керек. Үйлөнө турган келинчегине калың бериш керек. Калыңдын баасы 2000 сом. Анан ал атадан калган мурас катары ээ болгон 2000 сомун үйлөнө турган келинчегине калың катары берип койсо, жигитте эмне кылат? Андан ары ошол никесин алган аялым багууга нафака деп коет, турак жай, тамак аш, кийим кече жана башка түрдүү жоопкерчиликтерди өз мойнуна алат. Ал эми атадан калган мурастын 1000 сомуна эле ээ болгон, өзүнүн бир тууган эркек агасынан жарым үлүшкө ээ болгон, 1000 сомго ээ болгон кыздын абалына назар салалы. Ал деле турмушка чыга турган болсо, анда ал турмушка чыгып аткан күйөөсүнөн 2000 сом калың алды. Аныкы көбөйдү. Ал никеленип бирөөгө турмушка чыккандан кийин башка жоопкерчиликтер андан таптакыр арылды. Эми ал тамак аш, турак жай, кийим кече жана башка түрдүү жашоодогу каржылана турган нерселердеги жоопкерчилиги дагы да азайды, балким жок болду дейбиз. Демек, мына ушул жааттан карай турган болсок, ислам өтө адилеттүүлүк менен эркек менен аялга мамиле жасаган. Демек, биз мына ушунун өзүн тең укуктуулук деп атасак болот. Куранда мурас аяттары айтылганда мин баъди васиятин юси бихинна ау дайнин деп келет. Мына ушул маркумдан калган мал мүлктү мураскорлор ортосунда бөлүү маселеси, ал осият кылган нерселер ишке ашырылгандан кийин жана анын карыздары төлөнгөндөн кийин амалга ашырылат деп айткан. Кээ бир адамдар мына ушундагын адегенде маркумдун осиятын амалга ашырыш керек. Мисалы, анын жакындарынан, анын балдарынан сурайбыз, аны жерге берерде. Атаңын осияты бар беле? Атам осияты бар болчу. Айылга бир мечит салдырып коюш керек. Же болбосо айылдагы бир жакыр жашаган үй бүлөгө бир уй, саан үй алып бергиле деген эле. Деген сыяктуу осияттары болсо, мына ушул осияттар аткарылыш керек. Аны менен бирге ошол кайтыш болгон адамдын башка адамдардан, тагыраагы адам заттан, инсанияттан карызы да бар. Ошондо биринчи осият аткарылып, анан карыз бериш керек. Курандагы тартипке караганда деп да айтышат. Бирок алымдарыбыз мындай деп түшүндүрүлөт. Карызын өтөө, маркумдун карызын өтөө осияттан өйдө турат. Куранда осиятты биринчи айтып, анан карызды айткандыгы бул осият ыктыярдуу иш. Осият эхсан катары, садака катары бериле турган нерсе. Ал эми карыз бул милдеттүү нерсе. Андыктан акылга салганыңызда деле карыз өйдө туруш керек. Осиятты Кудай Таала Куран аятында биринчи келтиргендигин себеби мураскарлар сараңдыкка салып, ыктыярдуу болгон нерсе деп, аны аткарбай койбосун деп эскертүү максатында карыздан мурун айтылган деп алымдарыбыз түшүндүрүп беришет. Демек, кайсы бир адам кайтыш боло турган болсо дегенде, анын адам заттан болгон карызын өтөш керек. Себеби пендеден карыз болгон адамдын, жосом пенденин пендедеги акысын Кудай Таала да кечпейт. Бул Кудайдын адилеттүүлүгүнөн. Алла Таала өзүнүн акысы болсо пендеде кечибиши мүмкүн кааласа, каалаган адамдан. Бул деле кепилдик эмес. Бирөө намаздан карыз болуп барды, бирөө орузудан карыз болуп барды, бирөө зекеттен карыз болуп барган болсо акыретке кааласа Алла Таала өзүнүн акысы болгон ошол нерселерди кечибийет. Бирок пенденин пендедеги акысында Алла Таала кечпейт. Бул кайталап айтам, Алла Тааланын адилеттүүлүгүнөн. Андыктан кайтыш болгон маркумду жерге берүүдөн мурда анын пендеден, адам заттан болгон карызынан куткаруу эң биринчи орунда туруш керек. Андан кийин анын осияты калган болсо, жакшы шариатка терс келбей турган осияттарды айткан болсо, анда карыздан калган
мал мүлктү 3-кө бөлүп, 3-төн 1-ин гана ошол осуятка сарпташыбыз керек. Бүгүнкү күндө биздин эл журтта адатка айланган же канга сиңип кеткен бир көрүнүш бар. Атадан же энеден калган мал мүлктүн баарын ошол үйдөгү бир туугандардын ичинен кенже эркек бала гана ээ болуп калат. Атанын чоң уул балдары же кыздары андан эч нерсе албайт. Балким бир бул нерсе биздин адатка, биздин каадага карап, ошондой көз караш менен караганда адилеттүүлүктөй сезилет. Себеби ата эне чоң балдарын үйлөп, аларга үй салып, анан бөлүп чыгарат. Анын менен бирге кыз балдарына сеп берип, Куда тараптан алган калың жетпейт. Агада дагы ошончо, балким андан да көп нерсени кошуп, көп каражатты кошуп, мебель, идиш аяк, көрпө төшөк сыяктуу көптөгөн бир буюмдарды септер менен ушу үйдөн кызым узап баратат деп, кызым нааразы болбосун деп, бүт бардыгын саптап кыздын узатат. Анан натыйжада атанын жашап аткан үйү, атанын короосундагы бирин-экин мал, атанын минип жүргөн балким автоунаасы ошол үйдө калган анын кенже уулуна калат. Муну эмне кылыш керек? Эгер ата кайтыш боло турган болсо, анда маселе ошол ата ээлеп турган, атанын наамында болгон үй, мал, мүлк, автоунаа, жер болсун, кандай гана мүлк болбосун, бир туугандардын ортосунда шарият көрсөткөндөй, Курандагыдай тартипте бөлүп бериш керек. Бирок Ханафи мазхабынын көрсөтмөсү боюнча ошол атадан калган мурастан үлүшү бар болгон мураскорлор ал мурастан кандайдыр бир нерсени алып, өзүнүн калган акысын башка бирөөгө ыроолоого, башка бирөөдө калуусуна ыраазы болсо болот. Мисал кылып айта турган болсок, муну бир акылдуу, түшүнгөн, шариатты билген молдокелерибиз кайтыш болгон атанын перзенттерин, уул болсун, кыз болсун, баардыгын чогултуп, мына ушундай жараянды, мына ушундай амалды жүзөгө ашырып коюшу зарыл. Айтат, атаңар силерди үйлөдү, жайлады, үй салып берди. Кыздарды силерди сеп берип узатты. Мына калган мүлкү кенже иниңерге калсынбы? Десе, чоң балдар, кыздар атасынын калпагын, атасынын чапанын, жатасынын таягын эстелик катары, таберик катары алып, калган акым менин ошол кенже иниме калсын деп ыраазылыгын көөлөрдүн алдында билдирсе, маселе чечилет. Мындай нерсени биздин мазхаб колдойт. Андыктан туугандар кайтыш болгон адамдын мурасын мына ушундай таризде болсо да, мураскерлор ортосунда өзара ыраазылык менен чечип койгонубуз жакшы болот. Бирок ата көзү тирүүсүндө өзү мына ушул иштердин бардыгын чечип койсо, дагы да максатка ылайыктуу болот. Мисалы, ата көзү тирүүсүндө алы ооруп кала электе, ошол өзүнүн чоң балдарына салып берген үйлөрүн, кыздарына берген септерин айтып, ыраазы болгула, мына менин калган мал мүлкүм кенже иниңерге калат, менде эчтеке калбады деп өзү чечип койсо, дагы да максатка ылайыктуу болот. Андыктан адамзат бирөөнүн акысына кирип кетүүнөн абайлаш керек. Бул арам нерсе. Бул дүйнөдө убактылуу жыргал болгон менен, ал нерсе сизге түбөлүктүү, акыретте азап болуп калыш ыктымалы чоң. Алла Таала арамдан сактасын, бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.